ден соолукту баалоо багытында аябай сонун иштерди кылып жүрөт деп угуп келдик. Туздалбаган тери жүнү чыгып кете берет. Сеп берет электе. Ансыз кыздын та килеми жок экен дейт эле. Себеп таяр болгула пенсияга чыккандан кийин отуруп калыш абдан кыйын. Себеби биз боз үй десем боз үй, эмне кереге десем эмне, уук десем эмне экенин билбей калыптыр. Биз өзбектешип кеттирбиз. Жок. Кетип калды. İstesiniz. Pakta ilgeri болгон эмес. Кыргыз эмне менен жашаган, мал менен жашаган. Уксус менен ашаткан түрү бар. Саларка менен ашаткан түрлөрү бар. Кыргыздын тукуму куруп кетип калабы. Эмне себептен булар? Али памперс таккан балдарыбыз келе элек го бизге. Жаң килемдерибиз ошондой пайда экен. Балдарыбыз жалаңкып, мына жүндөрдүн үстүндө жүргөнү жакшы. Миллионго алган аттарын бир жылда өлтүрүп алып атат. Айзада эне айтсаңыз, ушул сиз пенсияга чыкканыңызга уже мына 24 жыл болуптур да. Жана айтып өткөнүңүздөй элечи, ден соолукту баалоо багытында аябай сонун иштерди кылып жүрөт деп угуп келдик. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат кызым, мейли. Пенсияга чыккандан кийин эмне иш кылдыңыз деп калдың. Пенсияга чыгыш деген сөз бул адам баласына абдан оор тийет экен. Силер пенсияга чыксам деп күтүп жүрөсүңөр, бирок пенсияга чыктың, пошол дегенден кийин кайка барышың билбей калат экенсиң. Вот ошол мезгилде мага эмне кылам? Үйдө отура албайм. Балдарга барайын десем, пенсияга чыктың дейт. Анан чеберчиликке киришип баштадым. Өзүм мурда бар эле чеберчилигим кылат элем. Аябай чеберчиликке бир жылда боз үй жасап чыгардым. Адеп сабагынан сабак берип атып, боз үй десем боз үй, эмне кереге десем эмне, уук десем эмне экенин билбей калыптыр. Биз өзбектешип кеттирбиз. Айрыкча түштүк жага. Түндүк жага абдан өнүккөн боз үй боюнча биз сондай болуп калыптырбыз. Сабактан өтөбүз, эртеси эле жок. Анан мен практически көргөзөм деп жыгач устасын таппадым да, балам темир уста болчу. Темир устадан алып келип алып, мынаны мындай кыласың, математикалык тактык менен боз үйдүн сөөгүн жасаттым. Боз үйдүн сөөгүн жасатып, Ноорузга мектепке барып, боз үйдү бир жылда жасап, кийизден жасай албадым, напсаки. Оймолордун, чиймелердин бардыгын өзүнүн ордунда келтирип, бирок материалдан жасап калдым. Үстүн Кытай кийизин жасадым дагы. Бары бир боз үй деп тиктим. Тигип, элди чакырып, Ноорузга боз үйүмдүн ачылышы кылып, ашынан берип, боз үй мына босогосу, мына уугу, мына кереги, мына тарткыч деп барын түшүндүрүп, анан мен бир жылда мен боз үй боюнча чыгып кеттим. Мына менен мен өзүмдү пенсияга чыккандан кийин рахат бирөө менен баарлашууну таап алдым дейм да. Себеп таяр болгула пенсияга чыккандан кийин отуруп калыш абдан кыйын. Себеби биз элдер айткандай көчө катыны болуп калганбыз. Үйдө отура албайбыз. Эркектер да кыйын экен. Отуруш кыйын экен. Пенсияга чыккандан кийин дагы бир иш менен заниматься керек. Буларга намаз окуп, мачитке барып, мындай менен буларды кылмыз. Бизге аял кишиге мындай экен. Ошонун баарын өздөштүрүп отуруп, мен апаларым чебер болчу, өзүмдө бар эле. Ошону өнүктүрүп отурсам эле, айлана чөйрөнү карасам баары эле синтетика болуп кеттир. Биз килемдерди согуп, таарларды согуп, кыздарыма, мына чоң кызым, мушут кызыма килем, таар, кийиз сеп берет электе. Ансыз кыздын та килеми жок экен дейт эле. Себинде. Ошону баарын өзүбүз жасап жүрүп, биз өзүбүз тарбиялап калган экенбиз. Кудайга шүгүр баардын билип, жөнүп калдык. Азыркы жаштар кийин бул билимибизди таштабай алып кеткен болсок бизге күнөө. Азыр эми мына териден баштайын. Терини өзү биринчи терини баштаганда балдарым, теринин сыртын карайсың. Теринин сыртында жүнү кандай акыбалда. Мына жерлери агар тери түлөп калган мезгилде союлган тери болсо, ал жарабайт. Жүнү кийин жаман болуп калат. Мына теринин мына постекке да болот. Постек дегенибиз бизде постек дейбиз түндүктө. Көлделең дейт дагы, олордо пакта жок болгондуктан сөзсүз азыркы күнгө чейин аябай жакшы. Мына бир терини 1000 сомдон ашатып таяр кылып сатып атышат. Терини алгандан кийин дароо туздап таштайбыз. Туздабаган тери ол мезгилде саңа дароо иштеткенге болбойт. Туздап, түз жерге жакшылап, тегиздеп мыналарын баарын жайып туруп, аябай туздан сеп коебуз. Туздалбаган тери жүнү чыгып кете берет. Бирак болот. Туздап койгонубуздан кийин тери өзүнө келет, жакшына болуп калат.
қатып тұра береді. Қалаған мезгілімде мен мына ем қолым бошады. Мен баяғы теримді алып, мен ашатышым керек болса, суға ұйытып, жуып, нар жақ бер жақтарын тазалап, анан мынандай терілері болады, мына. Мынауны чел деп айтабыз. Ушул челді алып таштасак, кейін бізге терін ашатыш асан болады. Мына челді жұмшағаннан кейін оны алып таштайбыз, мінеке. Ушул челді сөз сап таштайсыз. Бұны сойған адамдар деле жақсы сойса кетет. Бұл жақсы сойылбаған үшін азыр челді қалып қалған. Бұл челді қалтырған болсақ, кейін мен ашатқанда аябай қиналып қаламын. Аябай майлы тері болса, майлы теріні иге келтіріш қиын. Арғырақ, орто тері жақсы. Арық тері онан да жақсы, тез иге келеді. Анан сүзме қолданасыңар, же оборот айран қолданасыңар. Илгергі апаларыбыз бұға уын, кебек, арпанын ұнын қошып жүрген. Арпанын ұны менен кебегін қошсаң, тез ашқа кірет. Бирок жуғаныңда бағы кебектер мына жүнге кирип алып, мыналарға жабышып алып, жуғанда қиналасыңар. Ошон үчүн 2 күн, 3 күн узагыраак убакыт алса дагы айрандын өзүн эле сүзме менен оборот айрандын өзүнү кылганыңар жакшы болот. Ошон үчүн мен мына терини таярдап койдум, терини айылып бүттүм. Мына агыштанып турат, көкмөк болуп турат, көрдүңөр менеке? Көкмөк болуп турат. Эми мына сүзмөнү оборот айран бул. Оборот айранды аябай ылгап таярлап койгонмун. Мына оборот айранды мындай кылып бисмиллахир-рахманир-рахим менеке. Оборот айранга бирдемке кошобузбу? Оборот айранга эчтеке кошпойт. Эч нерсе кошулбайт. Оборот айранды өзүн эле коет. Эгер оборот сүзмө болуп калган болсо, сууга мындай айрандай кылып жумшартып аласың, суюлтуп аласың. Мына мындай кылып туруп кылганда мына тырмак кош иштейт балдар. Мен апам эчкинин койдун жагы болот, козагыда тиши. Шону алып алат эле, ондай тилип турат эле. Шону мындай кылып, шону менен мындай кылат эле. Элестетип койдум азыр мен. Ушу жагындагы тишти алып туруп, эме жак менен мындай кылганда колуңа да удобный болот. Анан ол 5 та болуп, тез дагы мына жасап көрбөйүмбү? Мейли, колуңду салып, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мындай кылабыз, а? Колду тырмак менен. Кандай кылыш керек? Каттуу кылыш керекпи? Жок, көп деле каттуу болот. Көп деле каттуу болбойт. Ойнотуп эле мынаны сиңдирип кое бересиң. Мына мынтип бул бир канча күн жүрөт? 4 күн, 5 күн жүрөт. Анан биз буну жөнүнө буга сиңдирип эле коет экенбиз да, тазалабайт экенбиз, а? Мезгили келет анан. Кирип тазалай турган мезгил келет. 5 күндөн кийин мынаны мынандай кылып тырмасаң, мына териң мына азыр көк болуп атат мына. Ушул көк териң аппак болуп калат. Мына жериң агарат. Теринин пышканы ошол. Ушул мантип тырмаганыңда агардыбы? Терим аш алыптыр дейсиң дагы. Анан муну алып барып агын сууга жуасың. Агын сууга жуугандан алдың айна менен тагырага салып алып жуасың. Анан акырында агын сууга чайкайсың. Канча жолу ушинтип сыйпап коюш керек? Же бир эле жолу? Анан кетейин. Бул 1 апта жүрөсүң. 1 аптада күнүгө 2 жолу шубайсың. Саар бир кеч бир алып муну тырмап кое бересиң мына. 1 апта жүрсөңүз анда. Мына. 1 апта жүрсөңүз анда 14 чыны айран кетет экен да, мындайча айтканда. Ооба. 2 жолдан кылганда. 2 жолдан даярдап кеткенде. Жок, кийин бул биринчи сүрткөнүңүзгө көрак кетет. Кийин күнүгө сүрткөнүңдө мурунку айраның бар да, онда азыраак эле кетет. Азыраак эле кетет, бирок мынаны жаңылап, кайтадан мананы мынандай кылганыңда мына териге сиңет да, сиңдиресиң. Буну ар күнү ошентип сиз айткандай жаңылап атканда терин жууйбузбу же? Жок. Ушуну эле кайталай бересиң. Сыйпап кете бересиң. Ушуну эле кайталай бересиң. Анан муну бүктөйсүң. Бүктөгөндө мындай бүктүлөт. Булду шыба бүттүк, а? Бүттү койлу да бир жолу. Мейли, бүтөйлү. Эми бүктөш жолу бар муну. Өзүнчө жолу бар. Ооба, өзүнчө жолу бар. Муну бүктөйбүз, мындай кылып. Кандай кылайлы? Мына мойнуна мынандай келтирип, мына путуну, колуну келтирип мынандай кылып бүктөйбүз, мына. Мына тери бош калбаш керек. Мына бүктөлүбү. Анан бүктөлгөндө кайта муну ичкерине келтиребиз, мына. Мындай бүктөйбүз, анда бүктөйбүз.
Эми мойнуну мындай бүктөйбүз. Көрдүңбү? Мына мойнулары дагы эч жери ачык калбайт. Анан бүктөп коебуз мынаны. Сен да бүктөп кел бер жака. Машиндай кылып мынаны бүктөйсүң, дагы бир бүктөп кой. Мындай кылып бир материалга ороп коюп коебуз. Материалга ороп коюп койгонубуздан кийин балдарым, мынанын үстүнү бирөө деп себеш керек. Оор жүк менен мынаны тепсеп койсоң, ирип калат. Шону үчүн мынаны жүк бастырбайсың, бирөөгө тепсетпейсиң, этият кырмайсың. Анан мынаны ачык калган болсо, суусу сыртка чыгып кетет дагы. Агып кетет дагы. Жакшы эме болбой калат. Мындуулукту өзүгө сиңире алып суу дагы берет. Жаңыдай суу акпай турган кылып түгө байлап коесуң. Мына ушул бойдон эрте менен бир ачып тырмап кайта байлап коем. Кечкурун дагы ачып тырмап байлап коем. Мына ушинтип 5 күн, 6 күн. Теримдин арык семиздигине карата 5 күн, 6 күн иш болот. Кайсы мезгилдерде даярдаган ыңгайлуу? Эң туура айттың. Бул даярдаш үчүн эрте жазында, кеч күздө, октябрь, ноябрда, март, апрелде болот. Анан кийинки ысык мезгилде бул мүмкүн эмес. Биздин погодада балким алай салкын жерлерде бул сөз башкачасы, жайлоодо болот. Бизде мына ысык жерде мүмкүн эмес. Мына азыр сиз айтып атпайсызбы? Ушул ден соолукка пайдасы бар депчи. Ошо тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Айланып кетти. Пөстөктөрдүн өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне үчүн бул нерсе сиз жана айтып өткөндөй, эмне үчүн бул нерсе жаштарда калыш керек? Эмне баалуулугу бар? Ошо тууралуу айтып берсеңиз. Эң жакшы суроого бул күнү бул жөнүндө сүйлөсөм бир күн кечке сүйлөйм мен. Анан азыркы бизде эмне үчүн ден соолугубуз күчтүү болгондагын ооруган аз болгон. Мен ушундай сеземинки, бизде натуралай кийим, натуралай жашоо болгон экен да. Азыр синтетика деген эле бир үтүктөлбөгөн резинкага өтүп алдык. Кийимибиз, айнабыз, идиш жуугучубуз күл менен идиш жуат элек. Көрдүңбү? Күлдө эле идиш жуат элек. Күл эң сонун экен, эң таза нерсе экен да бул. Чым менен, 100 градус нерседе күйүп пышкан нерсе сенин ар кандай химикалык немелериң таза экен. Күчтүү экен тазалыгы боюнча. Азыр болсо жок, буга биз койчу деп калдык. Балдарыбыз ынабай калды. Бул барып биздин ден соолугубузга зыян берип, тым эле балдар аллергия болуп жатып калды. Курттап кетти. Ички органдары бардыгы курт болуп калды. Курт адамга бардыгы зыяндап келип калды. Өзүбүздү тазалашыбыз керек, башка ишке өтүшүбүз керек. Бизге талаада жашап атабыз, самын жок дейли. Мага айтыңыз эже. Самын жок. Эмне кыласың? Колуңду кантип жытыны кетиресиң? Ал үчүн биз денебиз топурактан болгону Алла Таала бизге далилдеп берет дагы. Мына ушундай акыбалда, мына ушул акыбалда топурак менен самындай кылып туруп жууп аласың. Жана теринин жытын кетиребиз. Терин жыты кетет. Кетет, жөн кетет. Азыр текшерип көрөсүз. Бир кетпесе, экинчисин повторну дагы жуабыз. Мынеке, ишенбесең жыттап көр. Сизде жок, Менде жок. Жок. Меники азыр аябай жыттанып атат. Жыттанып атат, эми мен сага берем. Жуу, таза, көр ак. Мынаны сүртөй. Көр ак, ичи тышы, самынды кандай колдонсоң ошондой. Жок. Кетип калды. Ооба. Иштесеңиз. Мен муну колдонуп жүрөм да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Жок. Атты улак чапкандар атты минген болсо, аттын үстүндө шуну кийип алып, эки пешини мындай кылып аттын үстүндө эчтеке болбой жүрө берет эле. Азыр кийбей калганы себеби машинанын үстүнө атты жүктөп алды, атка муну кийгизип койду. Атка муну да кийгизген жок, айнан атка Кытайдын резинка мына паласын кийгизип, миллионго алган аттарын бир жылда өлтүрүп алып атат. Ден соолугуна зыян кылып атат. Эмнеси менен пайда? Бул биринчи пайдачылыгы жердеги намды биз мынандай салабыз да, мына бул жер ак жагын жерге каратып салабыз дагы, момундай кылып отурасың. Бул жагын отурасың. Бул
Жердегі немді өзіңе өткөрбейді. Суық өткөр. Суық өткөрбейді. Жайлыда төлкі шуны ғана іштетішеді. Пақта илгері болған емес. Қырғыз емне менен жашаған, мал менен жашаған, малдың терісінен киім қылып жашаған, жүніден тар киіз қылып жашаған, мал менен не барлық тірікчілік өте берген. Ошон үчүн мынау биринчи кийимдер, жылуу кийимдери ушул болгон. Кийим кылам десе. Анан кооздоп, мынаны ак искеги деп, бул кар искеги деп, ак кара коозунун жүндөрүнү атайлап кылып жээгине коюп мынеке. Ак искек, кар искек деп жээгине кабаттап мантип атайлап коет бул кооздук үчүн. Анан кийин мына кооздуктан кийин буга бакмал коет. Бакмалдын бияк тигишини көрүнбөш үчүн мынаны жашылдан жээк берет, көрдүңүзбү? Мына жээкти кооздолгон мынеке, жашылдан жээк берилип. Бул дагы өзүнчө бир терини жасалголоонун бир түрлөрү болгон. Эми жаңы тери тандайсың деп аттым го калам. Мынаны көрдүңбү? Мына теринин карайы, мына теринин кара. Шул маалда терини тандай алган эмес да. Эгер бардыгыны мынандай терини алган болсоң, бул анан да жука, анан да жеңил, анан да жылуу болот эле. Көрдүңбү мына терини? Мына тери менен бул теринин айырмасы барбы? Бул эмнеси эле? Бул жүндүн жүндүүлүгүндө, көптүгүндө. Мына эки тери мына жүнү аз, кыркылган. Чоң энем жасаган, Зүбайда деген чоң энем жасаган. Ол келип, мага да үргөтүп жасап берип, абдан түрлөрүн үйрөткөн. Мунун жаңа ашатуунун түрлөрү көп. Мен эң жөнөкөйүн айтып бердим. Уксус менен ашаткан түрү бар. Саларка менен ашаткан түрлөрү бар. Олордун зыяндуу жактары бар үчүн олорду эч колдонбадым. Мына эң асан жеңил жагы жаңы оборот айран сүзмө менен кылган жеңил, асан, зыяны жок. Природный неме, органик да. Жана аппак болуп калат дедиңиз беле, аппак болду мына жаңы терилерди мынантип алып таштаган эмесмин да. Ана, көрдүңбү? Ошол алынбай калса, мына жер катык болуп калат. Ана, көрдүңбү? Акырында деле ушулар алынат мына. Ана муну бычак менен кырасың, мындай кырбачы бар, ону менен кырасың, иштөө көп, күнүгө кечке тартасың. Ана Нурай кызым неберелерин үйгөтүп алып, кана неберем. Кел неберемди мен мына тартышып кой, күн эки адам тартып мына. Бул эки жагынан кармап тартыш керек. Ошондой мезгилде эки адамга зависимый кыласың, өзүң кыла албай каласың, сөзсүз менен. Чалымдыкке кармашып кой деймин, эркимге зарыгып жүрүп, төртөөнү эки кара эки ак кылып алдым. Буну эмне кылам деп алдыңыз? Муну постек кылсамбы дедим. Постек кылсам десем, эч кимиси отургусу келбейт бул постекке, азыр заманда. Кончу сасык. Ана мен айттым, өйнөнүп кетейин. Ана резинке сасып атат го, аны жыттап атасыңар го, чыкпай эле. Бул эми жытын менен иштесе болсо керек? Иштеп урунгандан кийин жыты кетип калат. Бул жаңы боюнча жаңысында гана кичине жыты чыгат. Урунгандан кийин эчтекеси калбайт. Сөндүрбөй ушундай кылган жакшы. Бул жеңил болду. Ошол эле аңгорду кыркылган мезгилдегиси. Бул жеңил болду, и сулуу да көрүнүп атат. Муну мен кыздарыма кемсел кылып берейин дедим. Ичине, жылуун ичине коюм да, тышынагы материалдан коюп кемсел кылып берем деп койдум. Жигиттерибиз 30% уруксуз болуп калышты. Уяттын кереги жок, кыргызыбыз кетип атат. Эмне себептен булар? Али памперс таккан балдарыбыз келе элек го бизге. Памперс таккан балдарыбыз келгенде совсем жок болуп калабы булар. Баласыз болуп калабы булар. Кыргыздын тукуму куруп кетип калабы. Мына жагы жаман ойлонуп атат мен. Мына эмне кылабыз? Көрдүңөр, ошон үчүн балдарга жылуу болсун, машинеге жылуу болсун, тердебесин, ысык суукка бирдей жүрсүн. Балдарыбыз уругу көбөйсүн, кыргыз көбөйсүн. Ошон үчүн тазалыкты биздин уругубуздун көбөйүшү үчүн маналарды биз пайдаланайлы. Эми жүннөн буюм жасасаң, жүн эле кармап тутуп отуруп уйкум келе. Анан 3 кызга бердим, кыздарга тутуп отуруп жүрдү. 2 кызга синтетика подушкам бар деп, onu дагы туттуруп койдум. Улар кылып атат. Улар уктаган жок, синтетика туткан 2 кыз. 3 кыз уйкусу келип атат. Көрдүңбү, нервти алып кетип атат колдун учуда.
Жүн ушунчалык пайда экен бизге. Жан килемдерибиз да ошондой пайда экен. Балдарыбыз жалаңпын, мына жүндөрдүн үстүндө жүргөнү жакшы экен.